Қызыл Бурчак болған Тойчубек ұлы Данияр спорт клуб барыс. Көк Бурчак болған Бараканов Саяк Чолпон Ата шаары. Данияр Тойчубек ұлы жана Саяк Бараканов. Эки күчтүү балбан сөз түрдө учурдагы Кыргызстан курамасынын жана бирөөсү чемпион болот сөз түрдө. Бирөөсү вице-чемпион деген нам менен албетте мелдешти бүтүрүүгө аргасы болот. Кыргыз Республикасынын эл аралык даражадагы спорттун чебери. Дүйнө кубогунун коло медали жана дүйнө чемпионаттын коло медалинин ээси. Саяк Бараканов негдиктерин айтып өттү. Дүйнө кубогунда күмүш медаль тагынган, дүйнө чемпионатында байгелүү орундарга илинген. Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону сөз түрдө. Бирок Данияр Тойчубек уулу дагы ушул атаандашты тактан түшүрүп, Кыргызстан курамасына негизги талапкер мен болом дегенге аракетин жасайт. Буга чейинки атаандаштарында ал дагы ушул өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп далилдеп келди. Дайрбек Карыяев азыр ушул Саяк Баракановго секундант болуп бул финалдык беттешке чыккан экен. Бул беттештен кийин 98 салмактан жогорку балбандар дайындалып турсун. Саралай Бискендер. Демек эскертүү берилди Данияр Тойчубек уулуна жана натыйжада Саяк Бараканов алгачкы упайына ээ болду. Азыр Данияр көбүрөөк активдүү. Буту менен иштеп бир нече жолу каршылашты, тээп көрдү. Саяк Бараканов болсо азыр өзүнүн мүмкүнчүлүгүн издеп жатат. Ушул жерде каршылашып кайсыл жерде кандай ката кетирет, кайсыл жерден чабуулга чыга койсом деп ойлонууда Саяк Бараканов. Кайрадан бутка кирүү аракети жок, белге кирди. Жана ошол жерден артынан өтүп азыр баш тарапка соккуларды узатып баштады Данияр Тойчубек уулу. Жана ушул жерде калыс беттеште токтотуп спортчуларды кайрадан бутка тургузду. Бүгүнкү күндүн алкагындагы бул 6-чы финал, урматтуу көрөрмандар. Алдыда 98+ салмак категориясында бар. Ида Сухинин менен Искендер Саралаевдин беттеши. Ал дагы спорттук күрөш боюнча мелдеш. Кайрадан Данияр атаандашын бутунан кирди жана каршылашын көтөрүүгө аракетин жасады, бирок жыйынтык болбоду. Андан ары каршы чабуулда Саяк Бараканов дагы атаандашын өйдө көкүлөтүп ыргытып жиберейин деген ой болгон. Ойлогон ой ишке ашпады. Азыр калыс кирем жетекчиси 2 упай барбы деп суроо салууда. Жана видео кайталоо көрүлүп жатат. Внимание, представители и секунданты, вы не вмешивайтесь в судейскую работу. Мы сейчас удалим вас на трибуны. Азыр мына секунданттарга эскертүү берилүүдө. Сейчас посмотрим видео. Кайталан көрөлү биз дагы. Мына бутка кирген.
Жана күрөш андан ары улантып жүргөн экен. О, апперкот бирок тийбейт эгер ушул жерден апперкот тийгенден да. Албетте Саяк Бараканов оорабалга кептелмек. Демек бир упай берилген. Ошол менен 2-1 азыр айланып тепти. Жана ошол учурда атаандашын бутун кармап чалып жерге жыгытты. 2 мүнөт 10 секунд убакыт калды. Азырынча Саяк Бараканов 2-0 эсебинде алдыда. О, Данияр өттү мынакей. Өзүнүн колундагы соккуларына ишенет экен. Күрөшкө караганда ошол соккуларды жакшы өздөштүргөн. Атаандашты жазгыруу аракеттери да өтө мыкты. Ал Саяк Бараканов азыр бут менен иштөөнүн аракетин көргөн, бирок каршылашы ушул атаандашынын бутун кармап үлгүрдү. Айланып туруп ичке тепти, жана жакшы кармады. Ушул жерден атаандашынын артына өттү жана атаандашын көтөрүп чапса болмок, бирок күрөш анчейин мыкты деп айта албайбыз Даниярдыкы. Ошол беттештин башынан баштап эле көбүрөөк бокска маани берип жаткандыгын байкап жатасыздар. Кайрадан атаандашынын артына өттү Данияр. Азыр эскертүү берилди мына Даниярга. Тагыраагы Саяк Баракановго. Чарчап көбүрөөк артка чегинүүгө аргасыз болууда. Данияр албетте утулууда. Атаандашын бир раз жеңилгенин көрдү жана ушул жерде 2 упай Саяк Бараканов иштеп кетти. Бул беттештеги интрига жанданып, мына эми Данияр азыр штурм жасап эсепти теңөөгө аракет жасайт деген ой пайда болгучакты. Ортодо айырманы 4-0 кылды. Андан соң кайрадан азыр атаандашын муунтуп турган учур. Ошентип беттеш соңуна келип жетти. Мүнөтүнөн мурда Саяк Бараканов атаандашын багынтып тагыраагы багынтып берүүсүнө